Ошо апрель революциясы керек беле өзү бизге Кыргызстанга. Керек болсо биз болду дедик, эми болор иш болду, боесуна канды. Эми ошондон кийин бизге кандай жаңылыктар тап келди? Эмне элге жакшылык болду? Элдер ошо революциядан эмнени күттү эле? Мына ушул суроолорду өңүтүндө айтканда, бул апрель революциясы Бакиевдин заманынан дагы ошол убакта эгерде мындай кыйроо, мародерство, ячейкелерди, банктагы ячейкелерди таноо болбогондо азыркы замандан жакшыраак жашайбызбы белек деген ойго келесиң да. Ал эми апрель революциясы боюнча төңкөрүш дейлик, революция дебей. Ал эми төңкөрүшкө келгенде ошол убактагы 14 убактылуу бийликтин кишилери эмне иш кылып берди Кыргызстанга? Ошолор жакшылык кылдыбы? Ошолордун революциясы биздин Кыргызстанга керек беле? Жок, эч нерсесинин кереги жок эле. Тоюшунча өздөрүнө революцияны кылды, байышты, тырышышты, жатышты, курсактарын толтуруп, чөнтөктөрүн толтуруп жатышат азыр. Анда-санда үндөрүн чыгарып коюп, политикага аралаштырып, бир менен бир элди, бир жетекчи менен бир жетекчини бири-бирине айкалыштырып коюп. Же болбосо ошол эми эң немеси апрель революциясында биз бир ашыкча башка жук кылып, дагы бир президентти көбөйтүп алдык. 1,5 жыл иштеген президентке 80 000 сом айлык ыйгарып, ага лакей берип, машина берип, аны тайраңдатып койдук. Ушу керек беле бизге? 80 000 мен 1 жылда албайм, ал 1 айда алып атпайбы. Эми ошол убактагы болор иш болду дейлик. Ошол убактагы мародерство болгондо. Ошо 14 убактылуу өкмөттүн адамдары ошонун аягына жеттиби? Жеткен жок. Байыгандар байып кала берди. Азыркы ошол убактагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү азыр деле тайраңдап жүрүшөт. Или ала турган болсок, мына июньский событиядагы Ош Жалал-Абадты калыбына келтирүү боюнча миллиондогон эмес, миллиарддаган акчалар жок болуп кетти го. Ал каяка кетти? Кумга сиңген суудайлы жок болду. Анын аркасынан келди, ошол акчалар эмне болду? Сатып алдып, жантөрө, калган акчалар гана деген адам болгон жок. Менин жеке пикиримде ошо бийликтегилер өздөрүнчө мынанча келди, мынанча курулду деп курулган үйлөрүнүн сапатын көрбөйсүңбү азыр? Чөккөнү чөктү, жарылганы жарылды. Бир арзан Кытайдын сантехникасын койду, алардын бардыгын заменить этип атышат. Ошондон дагы бир суроо берет элем. Ушул революциянын кыйроонун бизге кереги бар беле Кыргыз элине? Кереги жок болчу. Значит, ал революциянын кереги жок болгондон кийин ошол убактагы 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн Кыргызстанга кереги бар беле деген суроо таалат. Жок, кереги жок болчу. Ошол жердеги 14 убактылуу өкмөттүн бардыгын камап, өмүр бою эркинен ажыратып отургузуп койсо, ошондо оңолот болчу. Ошо 14 катышкан ячейка Универсал Азия банктын ячейкасын талашты. Андан башка Бакиевдин мүлк малктарын түнү менен ташышты. Андан сырткары дагы көп иштерди кылды. Ошолордун биринин аягына жетпегенден кийин муну революция деп макташат. Дагы бир күндө ажыратып коюп атышат. Жок, бул деген талап тоноо Кыргызстанды. Өзүнүн эли, өзүнүн байлыгын карапайым калктын элин тоноо дегенге жатат да. Бул революция эмес, бул талап тоноо, байлар байып кетүү, кедейлерди жок кылуу деген революция болгон. Залалы көп тийди, пайдасы тийген жок. Себеби мамлекетке акчаларын, мамлекеттин мал мүлкүн бардыгын төңкөрүштүн эсебинен өздөрү сиңирип алды дагы. Бул революцияда күйүп кетти, уурдап кетти, чачып кетти деп ошо элге списать эткен бойдон өздөрү байып алышты да. Ошондуктан бул апрель революциянын элге, Кыргызстандын элине кереги жок болчу. Пайдасы тийген жок. Ошо апрель революцияда талап тоногондор азыр деле бийликте отурушат. Ошолор дагы эле байып атышат. Эми ачык айталычы, Максим Бакиевдердин Ысык көлгө салган коттедждаларын бир арзан бир болбогон жердеги бир миллион сомго алган немелерге сатып берип өздөрү байыды да. Ошону бир карапайым калк алдыбы, же бир орто слойдо алган жок, өздөрү эле байыды ошо 14 менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Азыр революция болсо, азыр деле ошолор болот. Ошондуктан эми революция болсо, Кыргыздын көзү ачылып калды, эми андай болбойт дейт. Жок, Кыргыздын көзү эч качан ачылбайт. Дагы болсо дагы эле ушу эски бийликтер келет, ошолор эле кайра талап тонойт, ошолор эле бийликке келет. Ошондуктан
жадап бүткөндөн кийин революциянын кимге кереги бар деген немеде калат экенсиң да.